Гостомелдин районундагы Ленинск айылында 1 гектар жерде жайгашкан Даткай KG ишканасы. Бир жолку колдонуучу идиш аяктардын түрлөрүн, кондитердик азыктар салымчу чөйчөктөр, таңгактар, жууркан төшөккө салынган синтепон өңдүү материалдардын баары дал ушул ишканада чыгат. 2 миллион долларлык инвестиция салынган ишкана 1 миллион долларын Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан колдоо алган. Эми бул каражатка жаңы сатылып алынган жабдыктар өндүрүштү кеңейтет. Коңшу мамлекеттерге дүңүнөн алынган буйрутмаларды дагы да көбөйтөт. Биз колдонгон пластик буюмдарынын бардыгы болсо идиш аяктардын көпчүлүгү да ушул полипропилен деп аталган сырьёдон жасалат. Бул жакта ишкана бир эле мамлекеттен эмес, ошол Кытайдан, Россиядан, Беларусиядан. Мындан чыккан нерселерди, идиш аяктарды кийин микроволновка салып койсо болот, ысык тамак салса болот. Бул токсин выделять этпейт.